Өтө коркунучтуу статистика. Казакстан үй бүлөнүн бузулушу боюнча биринчи орунду алды дүйнөдө. Жана үй бүлөнү бузуп аткан демилге 90% аялдардан экен. Изилдесе аялдарга таасир берген интернет, социалдык желе и ошол жактан өнүгүшүм керек. Мен болбой калдым, күйөөм мага мешайт этип атат, үй бүлөм мени кыйнап атат. Зомбулук, абьюз, ушул нерселер диагноз кылат экен дагы интернеттен демилгени алат экен. Мен муну физиологиялык жагында түшүнөм. Себеби интернетте 1,5 мүнөттүк роликтин ичинде дофамин алып аткан адам, элесе дофамин үчүн бир жылдап убакыт кетет. А бул 1,5 мүнөттө дофамин алып аткан адам интернеттин кадимки наркоманына айланат. Бул аялдарды эми далилдеш мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, сен интернет ушинтип атат деп далилдей албайсың, бул аракет кылба. Эркектерге бере турган кеңешим биринчи аялың менен сүйлөш. Дагы ичине ыйманы калган болсо, инсабы калган болсо сууруп алышың мүмкүн. Аялыңа мээнет кыл. Экинчиси динге мээнет кыл. Аллахы менен бул үй бүлөнү кайтарып бербесе, башка бул үй бүлөнү бузам деген аял бузуп тынат. Азыр интернет ушуга жеткирип койду. Буларды өтө жеңил ойлуу, анын үстүнө билими тайкы болгон аялдар, мектепте эптеп эле окуган кыздар болгон болсо, алар бүттү, үй бүлөнү талкаламайынча тынчпайт. И өнүгүп деле жыргатпайт. Ну мейли. Демек, эгерде балдар бар, жетим калат десеңер, аялыңарга иштегиле, чыгара албасаңар Аллахтын өзүнөн сурангыла, мээнет кылгыла. Аллахым чыгарып берсе чыгарып берди, бербесе башка үй бүлө берет.